Жаркын Айраимова Жалал Абад облусунун Сузак районунун тургуну. Ал атайын алыстан Ош облустук бириктирилген клиникалык ооруканасына кызын дарылатууга келген. Карманыбыздын айтымында кызы туасы айрин жыртыгы менен тактап айтканда нышан болуп төрөлүп 2 жолку операцияны баштан өткөрдү. Учурда 2,5 жаштагы кызынын абалы жакшы, кадимкидей сүйлөп үн чыгарып калган. Мен балам өзү өтө кичине туулган эди. Кызымдын каны аз болгондуктан убагында операция жасата албадык. Быйыл бир аз жакшы болуп, операцияга алып келгенбиз. Бул жерде көргөнүңүздөй нышан болуп төрөлгөн. Операция болду. Азыр оозу жакшынакай болуп калды. Өтө кубанып турам. Бул жерде мыкты дарыгер бар экенин билбептирмин. Азыр туугандарым чалып көрүп алып, кызымды тааныбай жатышат. Жакшынакай болуп кетиптир деп, алар дагы сүйүнүп турушат. Дарыгерлерге аябай ыраазымын. Нышан төрөлгөн бала же болбосо эриндин жыртыгы бир тараптуу же эки тараптуу болушу мүмкүн. Таңдайы операция болуп тигилген балага тамак берүүдө кылдаттык талап кылынат. Аталган ооруканада мындай жагдайга кабылгандар көп. Операцияга камынып жаткандары да бар. Биринчи операциядан кийин ошо кичине кыйналат экен. Эми наркоз алып неме болгондо кыйналдык. Азыр бирок абалыбыз жакшы. Анан ошо эртең операциясын күтөбүз. Облустук ооруканага эрин жыртыктарын калыбына келтирүү үчүн түштүк аймагы боюнча, тактап айтканда Жалал Абад, Баткен, Ош облусунун аймагындагы бейтаптар кайрылышат. Анткени бул жерде дасыккан профессионалдуу дарыгерлердин иш алып баруусу жакшы экендигин айтат. Мындай балдарга кам көргөн дарыгер Абдрахман Ишиевдин айтымында жыл сайын нышан төрөлгөн балдардын саны өсүүдө. Ага спирт ичимдиктерин ичүү, стресс, дарыгерден уруксатсыз дарыларды колдонуу жана башка бир канча себептер бар экендигин белгилейт. 35% бул тукумгуучулук. Тукумгуучулук бул деген жети атасынан да өтүп калышы мүмкүн да. Азыр ата энесинде болбосо, чоң ата бубаларында болсо дагы бул берилет да ген аркылуучу. Андан кийинки дагы бир көйгөйлүү маселелердин бири аз кандуулук. Аз кандуулук бул ошо кош бойлуу мезгилинде кандан жетишпегенден аз кандыктан ушундай балдар төрөлөт да. Бөлүмгө келген балдардын баары акысыз дарыланат. Жана да дарылоонун бардык этаптарында бала дайыма дарыгердин көзөмөлүндө болушу зарыл. Бир эле дарыгердин эмес, бир канча багыттагы дарыгердин консультациясы пайдаланылат. Дарылоонун этаптары: операцияга чейинки жак ортодоникалык дарылоо, таңдай пластинасын салуу, фониатрикалык жана педаудиологиялык текшерүү жана консультация берүү, балага отоларингологдун көзөмөлү, зарыл болгондо операциялык кийлигишүү, дарылоо логопедиясы, жак жыртыгын сөөк менен жабуу, мурундун жана бет сөөктөрүнүн акыркы коррекциясы, протездөө. Ал эми статистикага көз чаптырсак, жылына эң аз дегенде 200дөн ашуун балага операция жасалат. 6 жыл аралыгында эрин жырыктары менен операция болгон балдардын көрсөткүчтөрү төмөндөгүдөй. 2014 жылы 213 бала, 2015 жылы 204 бала, 2016 жылы 254 бала, 2017 жылы 242 бала, 2018 жылы 231 бала, 2019 жылы 222 бала. Дени сак бала төрөлүш үчүн кош бойлуу энелер көп нерседен оолак болгону дурус. Дарыгерлер витаминдүү тамактанууну сунуш кылышат. Эрин жырыктарын толук калыбына келтирүүгө болот, ал үчүн убакыт сарпталат. Бул учурда ата эне чыдамкай болуп, баласынын дарылоосун таштап салбашы керек. Аракет кылыш керек. Көбүрөөк мындай расходдор да кетет да. Себеби тишин оңдош керек, тиш салдырыш керек. Анан кийин операциядан кийин уру без калбаш үчүн атайын дарыларды сыйпап туруш керек. Алар деген бир күн, 2 күн сыйпабайт да, 3 айлап, 4 айлап сыйпап. Ошондой кылганда баягы операциядан кийинки уру без билинбей калат да. Ошолорду түздөйт да. Азыр кийинки Түштүк аймагы боюнча операцияга келген балдар ооруканага каттоого алынат. Мөөнөт менен дарыгерлер ата энелерге операция жасалуучу мезгилди эскертип турушат. Бул үчүн атайын электрондук системаны ишке киргизип, бардык бейтаптар тууралуу маалымат чогултуп, кеңештерди жөнөтүп турушат. Бейтаптарды каттоого алып, мындай система менен иш алып баруу өлкө боюнча Ош облустук ооруканасында гана жайгашкан. Талас облусуна, Бишкек шаарларынан да келип дарыланып кетишет. Мимоза Жаныбек кызы, Бексултан Абиев, Ынтымак.